Саламатсыңарбы балдар. Силер менен математика сабагын баштайбыз. Бүгүн силер менен мен Макамбаева Буалима. Демек балдар, биз бүгүн силер менен ондук бөлчөктү тегеректөө деген теманы өтөбүз. Сабагыбыздын максаты санды туура разряды боюнча тегеректөөнү үйрөнөсүңөр, аны туура окуп, туура жазууга көнүгөсүңөр. Демек, санды тегеректөө деген эмне? Бөлүү процесси белгилүү учурда үзүлөт жана жоопко жакындаштырылган маани жазылат. Бул процесс тегеректөө деп аталат. Түшүнүңөрбү балдар? Демек, тегеректөө дегенибиз мына ушул экен. Тегеректөөдө төмөнкүлөрдү эске алышыбыз керек. Көрсөтүлгөн разряддын цифрасын карайбыз. Эгер 5тен кичине сан болсо, мисалы 0, 1, 2, 3, 4, анда санды өзгөртүүсүз калтырабыз. Эгер 5тен чоң сан боло турган болсо, 5, 6, 7, 8, 9, анда бул санга бир санын кошуп жазабыз. Мисалы, 52,10 2184 деген сан берилсин. Бул жерде 5 бүтүн бөлүктүн ондугу болот, 2 бүтүн бөлүктүн бирдиги, 2 бөлчөк бөлүктүн ондугу, 1 бөлчөк бөлүктүн жүздүгү, 8 бөлчөк бөлүктүн миңдиги, 4 бөлчөк бөлүктүн 10 миңдиги болуп эсептелинет. Бул санды ондуктарга чейин тегеректешибиз керек. Анда карайбыз. 52,10 2184. Бул жерде ондугубуз 2 болуп эсептелинет. Демек, 2ден кийинки сан 1, ал 5тен кичине болгондуктан 2нин өзүн жаздык. Ал 52,12 деген санга барабар болду. Берилген санды ондугуна чейин тегеректейли. 12,867 бөлчөк бөлүктүн ондугуна чейин тегеректейбиз. Экинчи эреженин негизинде кийинки сан 5тен чоң болгондуктан бир санын кошуп жазабыз. 12,867. 8ге 1ди кошуп жазабыз. Анда 12,9 деген санды алабыз. Бул жерде 6 5тен чоң болгондуктан бир санын кошуп алдык. Андан кийин жүздүккө чейин тегеректейбиз. 1,100 миңден 8345 деген сан берилсин. Бул жерде жүздүгү 8, 8ден кийинки сан 3, ал 5тен кичине болгондуктан 8 өзү жазылды. Анда саныбыз 1,8ге барабар болду. Кийинки 71,10 миңден 2487 саны берилсин. Бул жерде жүздүгүбүз 4, 4төн кийинки саныбыз 8, ал 5тен чоң болгондуктан 4кө 1ди кошуп жаздык. 71,25. Миңдикке чейин тегеректейбиз. 54,100 миңден 20.034. Миңдигибиз 0, андан кийинки сан 3, 1 кошулбайт, 0 өзгөртүүсүз өзү жазылат. 23,100 миңден 40.192. Жүздүгүбүз 1, андан кийинки сан 9, 5тен чоң болгондуктан 1ге 2ни кошуп, 1ди кошуп жазып алдык. Бүтүнгө чейин тегеректөө. 5,148. Бул жерде бүтүн саныбыз 5, 5тен кийинки сан 1, демек 5 өзү жазылат. 7,938. Бул жерде бүтүн бөлүгүбүз 7, андан кийинки сан 9, демек 7ге 1ди кошуп жазып алабыз. Ондорго чейин тегеректөө. 146,135. Демек 10'убуз 4. Андан кийинки сан 6, ал 5тен чоң болгондуктан 4кө 1ди кошуп 150 деп жазып алабыз. Жүздөргө чейин тегеректөө. 499,451. Жүздүгүбүз 4, демек андан кийинки сан 1ден
5'ten çoң болгондуктан 4-кө 1 кошуп жазып алабыз. Төмөнкүлөр боюнча тегеректе 100-дүккө чейин, 10-дукка чейин, бүтүнгө чейин, 10дорго чейин, 100дөргө чейин, миңдерге чейин. Демек, бул жерде 1829 бүтүн 10 миңден 5647 саны. Туура жоопторун белгилейбиз. Кийинки бекитилген кайсыл сан? 383 бүтүн 475 экен. Кийинкилерде мына ушундай жол менен аткарылат. Үйгө тапшырма балдар. Сандарды тегеректейбиз. Демек, бизге бир нече сан берилген, ошол сандарды берилген тартипте тегеректейбиз. 34 бүтүн 100 миңден 75.192, 1 бүтүн 10 миңден 1276, 0 бүтүн 100 миңден 45.387.